Мухаммедкалый Дүйшекенович, арзан кредит. Өкмөттүн 3 банкы бар. РСК, Айылбанк, анан Керемет. Канча проценттен акча берип атат билесизби? Өкмөттүн банктары. Ал жерде мындай Жок, ошону билем. Процент канча? 6, 8, 10. 17-20%. Ал эме Алтынбек Турдубаевич, ал жана каражат өзү. Ал башка каражат. Өкмөт банктарды эмне үчүн ачат? Ал менчик банктар менен конкуренция болуп, пайыздын азайтыш үчүн. Силер коммерческий банктар менен чабышып, сиздер акча кылайлы деп атпайсыздарбы? Сиздердин берген акчаңыздар эч качан бул поддержка болбойт эт. Кайра канун соруп, кайра бизнести отургузуп атат Мухаммедкалый Дүйшекенович. Анализ кылыш керек да кичине. Сөзүңүздө эме бар, чындык бар. Чындык эмес, ушундай да. Жок, чындык бар. Аны себебин айтып берейин азыр. Себеби дегенде мамлекет. Ушунда табыла берет да себеп эми. Жок, мамлекеттик каражат ошол банкка берип, анан процент түзүлгөнгө чейин мамлекеттик каражат бере албай атабыз да. Ал жана банктын өзүнүн активтерин карап көрсөңүз, депозиттен канча келип атат, элден канча жыйнап атат, ал ошол части жанагы 17ге чыгып атат. А так биз бергендер 10%дан ашпайт. Мухаммедкалый Дүйшекенович, акчанын себестоимость расходу 2%. Инфляцияны эсептегенде 3-4%. 6-7%тен ашырбай берсеңиздер болот. Эмне үчүн 16%, эмне үчүн 22% беришиңиздер керек сиздер? Андай болбош керек да. Чындап, андай саясат, андай акчаны мамлекет бергенде андай саясат болбош керек да. Дүйнө 2%, 1%, 0%тен берип атат мамлекети. А сиздер өзүңүздөрдүн жарандарыңыздарды өзүңүздөр отургузуп атасыздар сизге. Коммерческий банктар менен чабышып алып. Бул дагы жакшы көрүнүш эмес. Тилекке каршы ошого каражат жетпей атат да, ошонун баарын алып келип жана. Бар каражатты да ошо 22%тен берип атпайсыздар. Берген аз. Биз берген жана ФСК боюнча лизингке берген, ипотекага берген ал каражаттар 10%дан ашпайт. 12% эң максимум жана оборот калганы. А так биздикини туура айтып атасыз, мамлекеттик банк ошондой бериш керек. Бирок каражат өзүгө жетпей, жана берип аткан каражат ал биздин каражат эмес. Ал коммерческий банктар кече кредитти биз каникул алып бере албайт экенбиз. А мамлекеттик банкта бербеди го, хотя бы 2 айга каникул, 3 айга. Бербей койдуңар го. Коммерческий банктар кандай десе ошондой деп туруп алдыңыздар. Колдоо болгон жок да, бул колдоо эмес да.